Жолдоштор, Өлкө кандай кесиптештер, жакшы анда жакшы буюрса, талант жакшыбы, ден соолугуң жакшыбы? жакшы акырындан. Жакшы болсо болду. Зум деген запись болобу? Эми бул Zoom'да азыр биз жаздырып атабыз. Суроо бердиңиз, запись болобу деп. Биз азыр жаздырып атабыз. Себеп дегенде жолугушуубуз мындан ары дагы ушундай жолугушуулар тез болуп турмакчы. Анан бул жолугушуунун жыйынтыгын биздин ушул жолугушууну колдоп жаткан донорлорубуз бар. Ошолорго дагы биз берүүгө биринчи кезекте милдеттүүбүз. Экинчиси өзүбүзгө дагы архивге сакталат. Себеп дегенде кийин дагы балким кандайдыр маселелер жаралып калса, ошол видеону алып чыгып эстеп, кайсы бир маселелерди көтөрүш керек болсо ошонун негизинде иши алганга да. Андыктан баардыгыңыздарды эскерте кетели, бул биздин окуутуулардын баардыгы ошо онлайн түрүндө өткөн нерсенин баардыгы жаздырылып турат видеого. Анан экинчи бир өтүнүч ушул онлайн жолугушууну өткөрүүнүн алдында Zoom аркылуу жолугушуу болуп атканда баардык эле жерде эскертүү берип жүрүшөт. Эгерде катышып аткан жак эгерде сүйлөбөсөңөр, анда микрофонду өчүрүп коюңуздар деп. Андыктан баардыгыңыздардан мен биринчи суранам, микрофонуңуздарды азыр мүмкүн болсо өчүрүп койсоңуздар жакшы болот эле. Же болбосо мен анда өзүм өчүрүүгө мажбурмун. Себеп дегенде кошумча дабыштар бизге абдан тоскоолдуктарды жаратып атат. Айрымдарыңыздар жумуштасыздар, айрымдарыңыздар көчөдө жүрөсүздөр, айрымдарыңыздар үйдөсүздөр, анан кошумча дабыштар угулгандыктан бизге тоскоолдуктар жаратып атат. Мен азыр баардыгыңыздардын үнүңүздөрдү, микрофонуңуздарды мен өчүрүп койдум. Бирок эгерде сиздер сүйлөй турган болсоңуздар, өзүңүздөр деле күйүз койсоңуздар болот. Анда эмесе баштайлы. Журналисттер коомдук бирикмеси сиздердин баардыгыңыздарды келип келген жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Журналисттер коомдук бирикмесинин жамааты жаңы жыл сиздерге жакшылыктарды берсин. Эң башкысы ден соолукта болууга, бөйдө кырсыктан тышкары иштеген, баштаган ишиңерди ийгиликтер коштоп, ар дайым коомдун кызыкчылыгын артып жүрө бериңиздер. Бар болуңуздар. Ал эми жолугушууну баштаардан мурда аз маалымат берип өтөйүн. Биз Фонд Сорос Кыргызстандын алкагында алардын колдоосунун негизинде ушундай окуутууларды буюрса баштайлык деп атабыз, онлайн түрүндө. Себеп дегенде мындай жолугушууларды кыргыз тилдүү журналисттер арасындагы жолугушууларды, окуутууларды биз буга чейин эле өткөрүүнү пландаштырганбыз 2020-жылы. Бирок тилекке каршы баардыгыңыздарга белгилүү болгондой пандемия болгондугуна байланыштуу жана ошол маалда ушундай онлайн жолугушуулар, онлайн окуутуулар абдан көп болуп кеткендиктен биз журналисттер арасында сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Өткөрсөк болобу десек, көпчүлүгү онлайн окуутуулар аябай көп болуп кетти. Ошон үчүн бир аз кое турсаңар жакшы болот эле деген өтүнүчтөр болгон. Ошонун негизинде анан дагы башка иштерге байланыштуу биз ошол окуутууларды улам жылдырууга мажбур болгонбуз. Эми мына жыл жаңылары менен ошол нерселерди ишке ашыралык дедик. Албетте ар бириңиздерди бир жерге чогултуп, жүз көрүшүп, бир жерге отуруп окуутууларды өткөрсөк албетте жакшы болмок. Бирок шартка байланыштуу ушундай өткөрүүгө туура келип атат. Андыктан туура түшүнөсүздөр деп ойлойм. Анан буюрса балким алдыда ушул оору өзүнүн кубатын, күчүн токтотсо, балким жолугушуулар болсо, балким баардыгыңыздарды чакырып дагы бир сыйра жолугуп сиздер менен бетиңбай отурушуп талкуулаганга не жетсин деген ойдо. Анан эми бүгүнкү биздин биринчи жолугушуубуз болуп атат. Биз буга чейин дагы биз атайын ошо Сорос Кыргызстан фондунун негизинде өзүңүздөр билгендей, маалым болгондой, журналисттердин, ЖМКлардын укук бузуулары боюнча мониторингтерди жүргүзөбүз. Мисалы кандай укук бузуулар катталды деп. Ошонун негизинде бизде ар бир 7 тубанда бирден өкүлүбүз бар. Ошолор бизге маалыматтарды берип турушат. Мисалы ошол эле кайсыл гана дубан болбосун. Жакта бир жан кошулуп атат. Кошумча дабыштар кошулуп кетти да, тоскоолдук жаратып койду, кечирип койгула. Ошол биздин аймактагы биздин өкүлдөрүбүз ал жерде болгон журналисттердин укук бузуулары боюнча, ЖМКлардын укук бузуулары боюнча, мониторинг боюнча маалыматтарды берип турушат. Ошонун негизинде анан ошол биздин өкүлдөрдү 2020-жылдын аягында чогулуп, ушинтип онлайн түрүндө жолугушуу өткөрүп, аймактагы биздин кесиптештерге, өзгөчө кыргыз тилдүү журналисттерге кандай көмөктөрдү көрсөтсөк болот, кандай окуутууларды өткөрсөк болот, окуутууларбы, балким жолугушууларбы, аймактагы журналисттерге ошондой нерсе колдоо керекпи деген
өнүктөгү маселелерди көтөргөнбүз. Ошонун негизинде мына бүгүн Кудай буйрса биринчи жолу жолугушуу болуп атат. Биз абдан кубанычтабыз. Негизи жалпы жолунан 35 киши катышабыз деп өздөрүнүн ыктыярдуулугун билдирген экен. Мына азыр мен байкап атсам 28 киши катышты. Бул деле жаман эмес, Кудайга шүгүр. Анан эми баштайлы, көп убакытты албай. Буга чейин дагы биз 2020-жылдары ошо Фонд Сорос Кыргызстан колдоосунун негизинде биздин Кыргызстандагы кыргыз тилдүү журналистиканын абалын изилдөө максатында атайын долбоор жазылып, ошону байкайлык деп атайын биз адисти жалдап, ал адис ошонун үстүндө иштеген атайын. Сурамжылоо жүргүзүп, кыргыз тилдүү журналистиканы кантип көтөрмөш керек, кайсы жагында кемчиликтер бар, эмне өнүккөндөрү бар, өнүгүү жагы кандай, кемчилиги кандай, эмне жетишпейт, эмнелерге көбүрөөк басым жасаш керек деген изилдөө болгон. Ал изилдөөнүн жыйынтыгы чыккан. Ал изилдөө азыр эми баардыгыңыздарга маалым болгудай болуп презентациямды көрсөтүп берейин. Көрүнүп атабы презентация баардыгыңыздарга? Өзүнүн экранын көрсөтүп турат. Көрүнүп атат, Журналисттердин арасында сурамжылоо болгон. Ал 2020-жылдын август-сентябрь айларында өткөн. Бул бир гана кыргыз тилдүү журналисттер арасында өткөрүлгөн. Мүмкүн болсо туугандар микрофондоруңуздарды өчүрө турсаңыздар жакшы болот эле. Шыбырашкан үндөрү угулуп атат бизге. Сурамжылоо 2 этапта өткөрүлгөн. Биринчиси бул журналисттер, редакторлор, медиа менеджерлер арасында болгон. Анда атайын суроолор берилген. Суроолор болсо онлайн түрүндө баардыгыңыздарга каалоочуларга дегенде биздин өзүбүздүн сайтыбызга дагы, Facebook баракчабызга дагы шилтемелерди берип, ошол жакка кирип жооп берсеңиздер болот деп өтүнгөнбүз. Андан сырткары экинчи этабы болсо бул фокус топ түзүлгөн. Ал фокус топтун курамына медиа эксперттер менен көп жылдык тажрыйбасы бар биздин агайлар, эжелер, журналисттер катышкан. Жана ошондой эле ошол фокус группанын тобуна биз ЖМКлардын жетекчилерин да киргизгенбиз. Себеп дегенде ал жерде дагы ошо жетекчилердин да жооп бере турган суроолору бар болчу. Мисалы ЖМКларды кантип өнүктүрүп. Сурамжылоо август-сентябрь айларында өткөрүлгөн. Жана мен буга чейин да айтып өттүм, Кыргызстанда болжолдуу түрдө бизге келип түшкөн маалыматтар боюнча 2000ге чукул журналист бар экен Кыргызстанда. Мына ошолордун арасынан сурамжылоого кыргыз тилдүү журналисттер катышкан. Эмне үчүн биз кыргыз тилдүү журналисттерди чакырдык? Себеп дегенде орус тилдүү журналисттер дагы бар бизде көп. Мына 2000 журналисттин ичине ошо орус тилдүүлөр да кирет. Бирок биз ошо кыргыз тилдүү аймактагы биздин кесиптештерибиздин абалын, ишмердүүлүгүн, билим тажрыйбасын, деңгээлин текшерүү максатында ушуну уюштурганбыздар. Анан жалпы жонунан биз аябай кайрылууларды жасап, катышкандардын саны 177 болгон да. Андан сырткары, мисалы, ошол сурамжылоонун негизинде бизге катышкандарда биз ошолордун иш тажрыйбасын билелик деп суроо бергенбиз. Ошондо иш тажрыйбасы мисалы 5 жылга чейинки аралыктагы биздин кесиптештер, журналисттер көбү катышкан да. Андан жогоркулар деле катышкан, бирок аз санда болуп калганда, аны биз өзүбүздүн баамыбыз боюнча балким биздин улуу муундагы эже агайларыбыз балким аларга маалымат жетпей калганда же болбосо жеткен күндө дагы мисалы ошол азыркы учурда ошо онлайн түрүндө же болбосо келип түшкөн маалыматтарды телефондо алабы же компьютерде кантип иштетип, ага кантип кирип, кантип жооп бериш керек деген жолдорун билбегендиктен балким алардын саны аз болуп калдыбы деген ой жаралган да бизде. Анан журналисттердин билимин текшерүү максатында мисалы анткени көпчүлүгүңүздөргө маалым, журналистикага жеке эле журналистика факультетин бүткөндөр келбейт. Журналистика тармагына башка окуу тармагын бүткөндөр да көп биздин арабызда. Бирок 59% ошо журналистика факультетин бүтүргөндөр экен. Анан филологиядан 7% экен, башка тармактардан 34% болгон экен да. Эми башка тармак болгондо мисалы саясаттануучулар же болбосо тарыхчылар, экономисттер, физиктер, математиктер. Андан сырткары сурамжылоодо камтылган аймактар бул албетте баардык биздин 7 дубанды камтыганга аракет кылдык.
сурамчылар ошо биздин өкүлдөрүбүз аркылуу да таратууга болгон күчүбүздү жумшадык. Ошондо Бишкек, Баткен, Жалал Абад, Нарын, Талас, Ысыккөл, Чүй районунан да баардыгы болуп катышкан. Бирок көпчүлүгү ошо 70 Бишкек шаарынан катышкан да. Түшүнүктүү, анткени себептен журналисттер бул жакта болгондуктан анан башка маалыматтарды экранда көрүнүп турат. Чүй областынан 4, Оштон 6, Ош шаарынан 12, Нарын областынан 12, Ысыккөлдөн 15, кичинекей бөбөктөрдүн иши бар. Жалал Абад областынан 16. Андан сырткары журналисттер кесиптик окутууларга муктажбы деген суроо бергенбиз. Ал жерде албетте көпчүлүгү көпчүлүктүн айрымдары муктажбыз деп да жооп берген. Бул жерде 88% муктажбыз деген. Айрымдар болсо учурдагы билим жетиштүү, жаңы нерсеге үйрөнүүнүн кажети жок деген да жооптор болгон. Мен каалаган окутууну таппай келем деген да жооптор болгон да. Мен каалаган окутуу бар, бирок тил түшүнбөйм деген дагы жооптор болгон да. Андан сырткары журналисттердин билим деңгээлин кайсы багытта тереңдеткилери келишет деген, мисалы, мындан ары дагы өкмөттүн кайсы багытта билимин тереңдеткиси келет дегенде, мен баардыгын атабай эле коеюн. Эң башкылары бул жаңы мультимедиалык форматтар боюнча иш алып баруу багытында өздөрүнүн билимин көтөргүсү келип экен. Анан аналитика макала боюнча мунун боюн алса болот, бизде Кыргызстанда аналитика жок десе. Анан видео менен иштөө боюнча дагы өзүнүн жооптордун көрсөткүчү жогору болгон да. Анан инфографика дагы мультимедиалык аспаптарды өздөштүрүү боюнча. Андан сырткары мисалы дагы 54 болот, бул блог ачып иштетүү боюнча деген. Мына ушундай жоопторду беришкенде биздин кесиптештер мунун баарын биз ойдон таап чыгарган жокпуз. Ошол жерде атайын автоматтуу жооп бергенине жараша келип түшкөн маалыматтар. Анан окутууларды өткөргөн кайсыл уюмдарды билесиңер дегенде, биздин көпчүлүк кесиптештерибиз, өзгөчө аймактагы биздин кыргыз тилдүү кесиптештерибиз, булар биринчи кезекте интернет уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүн белгилешкен. Албетте муну ойдон алса болот. Акыркы 2 жылда алар өздөрүнүн кубачын кенен жайып, окутууларды өткөрүүгө болгон күч дараметин жумшап келатышат. Анан Сорос Кыргызстан фондусун белгилешиптир. Андан сырткары клубду белгилешиптир. Клубдагы турал дагы окутууларды өткөрүп келатышат. Анан биз ойлогонбуз, бизди белгилебейт деп, бирок Кудайга шүгүр, журналисттер коомдук кызметинеси ошо сапта 4-чү орунга ээ болгон экен. Демек бизди дагы издеген биздин кесиптештерибиз бар экен. Андыктан баарыңарга ыраазычылык билдиребиз. Анан бизде кийин болсо Институт медиа полиси деп фондусу, алар эми билесиздер, алар биздин кесиптештерибиздин, журналисттердин укуктук жаатта колдоо көрсөтүп, ошол укуктук жаатта окутууларды көп өткөрүп келатышат. Анан клиникаларды колдоо көрсөтүү борбору дагы окутууларды өткөрүп келатат. Андан аркысы анан ылдый түшүп кеткен медиа диалог, Азия, медиа өнүктүрүү фонду, анан Говори ТВ, башка дагы көптөгөн нерселер бар. Андан сырткары алган билимдерди колдонушабы деген суроо бергенбиз да. Ошондо албетте 77% ооба деп жооп беришиптир да. 23 гана пайызы жок деп жооп беришиптир. Бирок бул ойлондура турган нерсе. Ооба дегени туура, ооба колдонот, бирок канчалык деңгээлде колдонот деген да бизде суроо туулуп калды да. Себептен биз жоопту алдык, бирок чындыгында ошол пайдаланылабы же айрым гана ошол алган билимдин канча бир пайызы гана пайдаланылабы деген суроо бизде калып калды да. Анан мисалы жок дегендер, жок деп жооп берген биздин кесиптештер мындай жооп берген экен да: окутууда алган билим менин иш шартыма туура келбейт, аны колдонуу мүмкүн эмес. Анан окутуунун темалары татаал, аларды мага түшүнүү оор. Андан сырткары окутуунун тили иш тилим болбогондуктан материалдарды түшүнүү оор деген жоопторду беришкен да. Андан кийин быйылкы жылы өзүңүздөргө баардыгыңыздарга маалым, пандемия өзүнүн таасирин тийгизди. Абдан эле жакшы тийгизди. Биздин ишмердүүлүккө дагы көп тоскоолдуктарды жаратты. Мына ошол боюнча биз дагы суроолорубузду бергенде мурда жакшыраак болчу деп 43% гана жооп бериптир. Эч нерсе өзгөргөн жок деп 48,6% жооп бериптир. Анан азыр жакшыраак деп 7,9% жооп берген экен да. Бул жерде да бизде чоң суроо туулду. Мурда жакшыраак болчу деген 43% менен
эч нерсе өзгөргөн жок деген 48% бизди ойлондуруп койду да, себебинде кантип өзгөргөн жок. Көпчүлүк учурда бул өзгөрдү да, мисалы көптөгөн жымыркаларда ишмердүүлүк саны, кесиптештердин саны кыскарды. Мисалы көптөгөн жымыркалар, компаниялар жеке менчик, мамлекеттиктерди айтпай эле коелу, жеке менчик жымыркаларда кыскартуулар көп болду, себебинде ал жерде иштеген элдик жамаатты кармап туруш кыйынчылыкты туудурду. Мурдаnkыдай реклама болбой калды, ошон үчүн көптөгөн таасирин тийгизди деп ойлойбуз. Анан пандемияга чейин журналисттердин ишиндеги көйгөйлөрдү пандемияга чейинки журналисттердин иш мезгилинде көйгөйлөр бул биринчи кезекте баягы эле социалдык маселе, бул айлык акынын жетишсиздиги. 68 жооп берген экен ошондо. Айлык акынын өз убагында берилбегендиги деп 20 киши жооп берген экен. Иш шартынын начарлыгы дешти, иш көлөмүнүн чоңдугу, тапшырмалардын көптүгү, анан эң дагы экинчи тепкичте турган бул техникалык жабдыктардын жетишсиздиги, эскилиги. Ошол шарт жагынан көптөгөн маселелер жаралат экен. Бул пандемияга чейин айтылган нерсе. Мен түшүнүктүү эле айтып атамын, шашып кеткен жокмунбу? Кесиптештер. Жакшы. Бул боюнча Микрофонуңуз бир аз дүңкүлдөп жакшы угулбагандай болуп атат мүмкүн. Микрофондон жакшы угулбай эмчи? Алып Жакшы эле көрүңүзчү. угулуп атат. Марс байке жакшы эле. Жакшы элеби? Жакшы эле угулуп атат, бирок ортодо бирөөлөр микрофондорун өчүрбөй калган окшойт, кошумчада үндөр угулуп калды да. Сайраак. Туура. Ортодогу үндөр дагы тоскоолдук жаратып атат. Анан бул эми пандемияга чейин болду. Пандемия дагы кандай өзгөрдү дегенде, биздин кесиптештер, ошол аймактагы биздин кесиптештер, доштор, курдаштар начарлады деп 31 жооп берди. Эч нерсе өзгөргөн жок деп кайра эле 61 жооп берди. Мисалы мурда кандай болсо, азыр деле ошондой болуп калды. Анан азыр жакшыраак деген адамдар 8 эле болуп калды. Мына бул жерде дагы чоң маселе бар. Себебинде мен жеке пикиримде ошо пандемия маалында андан кийин деле мага көптөгөн биздин кесиптештер чалып айтып атышты, мен ишке туруп атам, мүмкүн болсо жумуш болсо таап бересиңерби, мен азыр мурунку иштеген жеримден кетип атам, айлык акы болуп калды, биз кыскарды. Андан сырткары эле мен ошо социалдык түйүндө да көп окусам, биздин кесиптештерди жеңил унааларды алып өздөрүнчө жанагы шахсий кызматына өтүп кеткендер да бар, жигиттер жана мырзалардын арасында. Мен ойлойм, бул жерде таасирин жакшы эле тийгизди болот. Анан журналисттердин ишинин сапатын жогорулатуу үчүн эмне кылыш керек дегенде, бул жерде сапатын жогорулатуу үчүн кайсы багыттарда билимдерди тереңдетүү керек дегенде, жаңылык боюнча кандай дейсиз? Кимдир бирөө суроо берди, кандай эмне болуп кетти? Анан экинчиси аналитикалык маалымат боюнча деп сурашкан экен. Журналисттик иликтөө боюнча деп дагы суралып, ошол боюнча окуйт элек, ошол боюнча билимибизди көтөрөт элек деп сурашкан экен да. Дата журналистика боюнча сурашыптыр, жаңы мультимедиалык форматтар боюнча сурашыптыр, мультимедиалык паспорттарды өздөштүрүү боюнча жана буга чейинки айткандарды да. Анан фото сүрөттөрдү тартуу жана аларды жасалгылоо боюнча да, видео монтаж менен иштөө боюнча подкаст сурагандар көп болду. Себеби пандемия маалында подкаст менен иштөө ал жагын өздөштүргөндөр жакшы өздөштүрүп, ошол подкаст абдан элге мындай оңоюраак кабыл алынып, көпчүлүгү подкаст угууга да өткөн учурлар болду. Ошон үчүн бул подкастты сурагандар көп болгон экен. Бул иш сапатын жогорулатуу үчүн кайсы билимдерди алыш керек? Анан эми бул жерде азыр шилтеме, муну албетте мен азыр жалпы жанагы чат деген барго, ушул жака бөлүшөм, ушул шилтеме аркылуу кирип, сиздер кененирээк таанышып алсаңыздар болот. Анан эми биздин убактыбыз тардыгына байланыштуу азыр Мараттын да айта турган сөздөрү бар эле, Мараттын дагы бөлүшө турган жакшы ойлору бар эле. Ошону бөлүшкөндөн кийин убакыт калса анан жалпы талкууга өтсөк кандай дейсиздер? Марат агай, сөз сизде. Рахмат. Саламатсыздарбы? Барыңарга дагы бир жолу.
Бегичте айтканда көптөн бери күткөн окуя болуп атат бүгүн. Бизге ушундай окуяны баштайлы деп көптөн бери ойлонуп атканбыз. Ал тууралуу Марс жана жогоруда айта кетти. Бул жанакы биз өткөргөн иликтөө негизинде дагы Кыргыз Республикасында көп маселе бар экени байкалды. Азыркы бул пандемияда айтканда чоң таасир тийгизди. Көп өзгөрүүлөр болуп атат. Анан ошол жаңы шарттарга ыңгайлашуу маселеси жаралды. Эмчүн дегенде өзүңөр да байкап атасыңар. Бул жактан бир четинен баягы пандемияга караша экономикалык начар абал начарлаганга байланыштуу гезиттерде жабылып атат. Ал эмес гезиттер эмес, баягы телеканалдар азыр каржы жагынан кыйналып, көп журналисттер телеканалдардан кетип, аякта баягы жаңылыктар даярдаган журналисттердин аз калганын байкап атабыз. Интернет сайттарда болсок, бир чет алар деле реклама тапкан жагынан көп кыйналып, мурдагыдай көп кишилер таба албай калды. Эми биз бир чети азыркы учурда кичине абал оңолуп кеткен бул эки шайлоо болуп калды. Эки шайлоо учурунда көп журналисттерибиз кайсы бир саясатчыга же партия иштеп коюп, же болбосо рекламаларын чыгарып коюп кичине тыйтып кылып алышты. Бирок мындан ары абал кандай болот? Бул жакта чоң маселе болуп атат. Эмчи дегенде шайлоолор бир-эки күнүмдүк иш эле, эртең бүтөт, андан кийин ары жашаш керек болот. Экономикасы болсо начар болуп атат. Анан биздин азыркы медиа талабыбыз менимче чоң кесиптик өзгөрүүлөргө дуушар болот. Менимче кесиптердин саны дагы кыскарат. Бактан бирөө билсе кылып атат. Менен талашып. Тишин жууп атабы, эмне болуп атат? Анан биз ошого жараша жанакы биз сурамжылоо жүргүзгөндөгү темаларды аныктап, биз азыр вебинарлардын тизмегин иштеп чыктык. Алардын ичинде баягы сурамжылоодо айтылган журналисттер өзү суранган нерселер да болот. Анан бул жолку силер менен сүйлөшүүдө өзүңөр да пикирлериңер, сунуштар болсо, аны эске алганга аракет кылабыз, аларды киргизгенге аракет кылабыз. Андан сырткары бизде дагы бир нерсени байкадык. Вебинар, бирок ошол эле кезде мисалы журналистикке мамиле кандай болуш керек? Журналист ким, кандай? Ушул тууралуу да көп чынтканда анча пикирлер болуп атат. Бирөөсү мына чыныгы бизнес катары караса, бирөөсү айтат мунун багы социалдык дагы мындай коом алдында өзүнчө бир вазифасы бар депчи. Ошол эле кезде мисалы кайсы бир этикалык, кайсы бир маселе болгондо журналисттер аны кантип чечиш керек? Кандай мамиле кылыш керек? Кантип иш алып барыш керек? Ушул тууралуу суроо жаралганда сөз учурда жанакы дасыккан, кыйын, абройлуу журналисттер ушул учурларда кандай өзүн алып жүрөт эле, кандай кылат эле деген бир суроолор жаралат. Ошон үчүн биз вебинарлардан сырткары мастер-класстарды дагы уюштурууну туура көрдүк. Биз мүмкүн болушунча баардыгын тартканга аракет кылабыз. Бизде 10 кишинин тизмегин түзүп алдык. Бул биринчиден Венера Жуматаева, Гүлнар Кысманбетова, Али Татаконов, Болот Темиров, Бакыт Орунбеков, Жыргал Кысаболотов, Дилбар Алимова, Кайыргүл Урумканова, Элмурат Ашаралиев, Тынчтык Чөретегин. Мына ушулар менен биз азыр сүйлөшүүлөрдү баштадык. Айрымдары бизге макул болушту. Өздөрүнүн багы тармагы боюнча дагы кесиптик суроолор менен бөлүшүп, ошол кезде журналистика боюнча журналисттин вазифасы тууралуу дагы өз пикирлери менен, жоромолдору менен, ойлору менен бөлүшөт го деген ойдобуз. Бирок канчалык вебинарлар болбосун, канчалык жанакы мастер-класстар болбосун, бул чынтканда бул жарым сааттык, 1 сааттык эле иш болуп калат. Анан ошол эле 1 сааттын ичинде баардык билимди алып алып, анан өзүң кыйын болуп калат. Өзүң кыйын журналист катары сезгендер менче болбойт болуш керек. Эмне бүт баары иш жүзүндө болуш керек. Экинчиден, эгерде журналистте чыныгы умтулуу болбосо, өзү каалабаса, журналисттик чеберчилигин өстүргөнгө, анда менимче өзгөрүүлөр болбойт болуш керек. Андан баягы журналисттер менен сүйлөшө келгенде биз көп бир нерселерди байкадык. Каяктан кандай маалымат алыш керек экен? Кыйналган учурлар болуп атат. Өзгөчө кыргыз тилиндеги маалыматтарды алуу жагынан. Эмне дегенде моюнга алыш керек, кыргыз тилинде окуу куралдар, журналистика боюнча материалдар өтө аз болуп атат. Керектүү. Ошон үчүн мен азыркы кичине бир презентация даярдап койдум элем.
бұл презентациямда мен мүмкін ошынча барыңарга пайдалуу боло турган маалыматтарды топтоого аракет кылдым. Кайсы сайттарда кандай маалыматтар бар, аяктан эмнени алса болот деп. Бул бир четинен Кыргызстандагы маалымат булактарын, анан ошол кезде бул чет элдик маалымат булактарын да алдым. Эгерде уруксат берсеңер, мен ошо презентацияга өтөйүн. Көрүнүп атат да, журналистика боюнча билим алуу булактары. Кыргыз жана башка тилдердеги. Эми биринчи кезекте биз өзүбүз айтпасак болбойт. Журналисттер коомдук бирикмеси. Бул жакта биздин да көп тууралуу пландарыбыз бар. Буга чейин жасап келген иштерибиз бар. Анан ошолордун айрымынан бөлүшө кетсем, биринчи кезекте биз кылган иштин баары бул өзүңөр экранда көрүп турган Journalist.kg деген сайтыбызда турат. Ал эки тилдеги сайт. Биз азыркы кезде кыргыз тилиндеги материалдарга басым кыла баштадык. Бүгүнкү ушул жолугушууга катышып аткан көп журналисттерибиз бизге ошол аймактагы журналисттердин абалы боюнча, журналистикадагы айрым маселелер боюнча бизге аналитикалык макалаларды дайындап берип атышат. Ошолордун санын өстүрүүгө аракет кылдык. Бул журналисттер коомдук бирикмесинин биздин сайтыбыз. Азыр мен ошол биздин сайтыбыздагы айрым силерге пайдалуу боло турган нерселерге токтоло кетсем. Биринчи кезекте бизде Билимкана деген барагыбыз бар. Билимкана дегени биз мында бирнече мындап келсек баракчалардан турат. Китепкана деген баракчабыз бар. Китепкана деген баракчага Кыргызстандагы менимче кыргыз тилиндеги журналистика боюнча окуу китептеринин эң көп, эң чоң топтому bizde. Көбүнчөсү китептердин көбүнчөсү PDF форматында. Мындап келгенде силер аларды өз компьютерлериңе жүктөп алып, аларды окусаңар, жоксо кагазга чыгарып алып, окуу куралы катары колдонсоңор болот. Тилекке каршы биздин сайтыбыз жакында жаңыдан редизайн болуп оңдолгондон кийин баягы биздин ошо китепканадагы китептерди азыр мындай атайын бир плагин койгонбуз. Ошо плагинге киргизүү жагы кичине кармалып атат. Бирок Кудай буйрса жакында баардыгы ошол жактан болот. Баягы онлайн китепкана деп коет го, так ошондой болот да. Рубрика боюнча, аталышы боюнча издеп тапканга жеңил болгондой. Азыр биз ошонун үстүндө иштеп атабыз. Экинчиси бизде кызыктуу жана пайдалуу деген рубрика бар. Бул рубрика өз кезегинде дагы кичине бөлүнүп кетет. Биринчиден аспаптар боюнча. Журналисттерде азыркы жаңы мультимедиалык форматтарды колдонуу боюнча, жоксо кандай онлайн аспаптар бар, компьютер жүктөп алган аспаптар бар, ошолор тууралуу, аларды кантип колдонуу керек тууралуу маалыматтар болуп турат. Технологиялар боюнча азыркы заманбап технологиялар кандай мүмкүнчүлүктөр берип атат, аларды колдонуу жолдору. Ошондой эле укук жана этика боюнча дагы чайкана бизде толтура мүмкүнчүлүктөр бар экен журналисттер арасында. Ошону эске алып, бул баякта дагы ушул материалдарды чыгарып тура көрдүк. Анан кесиптик сырлар боюнча бул балким биздеги абройлуу кыйын журналисттерден интервью алып, алардын өздөрү мындай бөлүшкөндөрүн ошолорду биз бияка чыгарып турабыз. Андан сырткары бизде атайын да окутууларды караштырганбыз, жана биз Мартта сөз кылганбыз. Бул биринчиден вебинарлар. Бул 1,5 сааттык вебинарлар. Биз Кудай буйруп баары жакшы болсо биз жумасына 1-2ден окутууну уюштурганга аракет кылабыз. Азыр ушуга бизде мүмкүнчүлүк бар майга чейин, андан майдан кийин көрөбүз. Андан сырткары бизде мастер-класстар да бар. Жана мен ал тууралуу сөз кылганмын. Анан да биз жаңы азыр нерсе киргизип атабыз, бул курстар. Курстардын вебинарлардан айырмасы эмнеде? Вебинар мындап келгенде онлайн. Азыр кирдиңер, азыр окуйсуңар, суроо берип, маалымат алып, мындай угуп, көрүп, нестик кылып деген сырдай. Адам менен, окутуучу менен түзмө-түз байланышуу мүмкүнчүлүгү бар да. Ал эми курстарда бул алдын ала мурда даярдалган материалдар болот. Алар бөлүнгөн. Аларды каалаган убагыңарда кирип, ошол курстар менен таанышып өтсөңөр болот. Ар бир курстун, ар бир сабагынын аягында атайын тестирлөө бар. Эгерде ушул тестирлөөдөн өтпөсөңөр, анда экинчи сабакка өтө албайсыңар. Демек, кайра биринчи сабакты кайталаш керек болот. Эгерде курсту барды аяктап өтсөңөр, анда силер ушул курсту аяктады деген сертификатты компьютериңерге жүктөп алсаңар болот. Мындап келгенде, бул силердин көйлөндүргөн нерсеңер да. Тек каршы
офлайн сертификатты биз бере албайбыз, бирок ага чын айтканда бизде ресурстук дагы мүмкүнчүлүгүбүз жок. Бирок ошол сертификатты сиздер деген PDF форматында өзүңөрдүн компьютерге жүктөп алып, кийин башка жака резюмеңерди же орношойм деп атсаңар, ошону багы кадимки сертификат катары бизге берсеңер болот. Анын өзүнүн идентификациялык номери болот. Ал номер боюнча кийин бизден сурашса, биз тастыктап бере алабыз. Ооба, окуудан өткөн, ушуна бар деп. Биз эми ошол биздин сайтыбыз тууралуу кичине бир көрсөтө кетсем дедим. Кечирип коерсуңар, техникалык мүчүлүктөр дегендей. Ошо биздин сайтыбызда эми мына өзүнүн сайтыбыздан көрсөтүп берсек, бул кандай? Ошолор бар каякта дегендичи. Бизде маселелерде болгон, багы кайрылганда кийин таба албай каякта экенин. Мына бул биздин баракчабыздын эң башында эле Media Life деген бул деген жаңылыктар жана аналитикалар журналистика боюнча, аны билимкана деген мына ушакта. Китепкана деген баскан жана мен айткан китепканага киресиңер. Ошон сырткары анан кызыктуу жана пайдалуу деген акырлап келсең, биякта чыгып калат. Аспаптар, технология, укук, кесиптик сырлар боюнча. Ошону бассаңар, мисалы ошо аспаптар боюнча бизде азыр мындай эмелер чыгып калат, материалдар. Айрым материалдарды биз кое баштадык. Менимче силерге биздин иликтөө ал иши башка жакта, азыр көрсөтүп берем. Анан окутуулар дегенге силерге көңүл бурсаңар деп атамын. Эмчегине мисалы буякта курстар дегенде бизде неме бар? Курстар барсаңар, ошо курстардын бизге тизбеги чыгып калат. Азыр бизде бир курсубуз бар. Бул деген жанакы майыптык темасын чагылдыруу боюнча окуу модуль киргизилген. Азырынча азыр болсо биз деген Жыргалбек Соболотов менен анын баягы бир кезде биздин уюм чыгарып берген китеби бар. Жазганыбыз жакшы окусун десең деген. Биз азыр ошону толуктап сабак түрүндө курс катары ушул жака чыгаралы деген биздин оюбуз бар. Анан бул жактан болот деген жер бар. Рубрика ошого да кирип турсаңар, ушул жана биз айтып кеткен вебинарлар качан, каякта болот, ошолор тууралуу жарыялар чыгып турат. Баягта мисалы жакында бизде маалыматтуу текшерүүнүн негиздери боюнча атан вебинар уюштурган жатабыз. Ошону бассаңар, ошол вебинар тууралуу бизде кеңири маалымат бар. Мына бизде Асел Соронбаева ушул жерден бизге 25 январда кечки саат 5-те күнгүнү вебинар уюштуруп берет, 1,5 сааттык. И анын катталуу жери силер катталганда эле ушул Google формат аркылуу ошондон катталсаңар болот. Жазылып койсоңор болот, алдын алачы, азыртан баштап эле. Ошол эле сыяктуу бизде изилдөөлөр бар. Изилдөөлөрдө жанакы мониторинг деген биз бөлүгүбүз бар. Мониторингде биздин жанакы марсап кеткен журналисттердин укуктарын бузулушу боюнча мониторинг. Акыркысы мынакей ноябрь, декабрдыкы бар. Биз мониторингде бул маалымат баарыбыз укугун бузулуп атканын билебиз деген бир ойлор болушу мүмкүн. Бирок бул мониторингдагы силерге пайдалуу жактары эмнеде? Бул биринчиден Кыргызстандагы абал негизи кандай экенин бир байкап чыксаңар болот. Экинчисинен бизде биз деген Институт Медиа Полиси дейм, Акмат Алабышев деген юрист менен, баарыңарга таанымал Акмат Алабышев менен иштешебиз. Ал деген ар бир экинчи бөлүктөгү, анан үчүнчү бөлүктөгү маалыматтарды ар бир маалыматка өзүнүн комментарийин берет. Кайсы жерде доогер туура болгон, кайсы жерде туура эмес, кандай мыйзам бузар болгон, сот кантип караш керек деп. Мындап келгенде ушул комментарийлер менен тааныш аркылуу силер өзүңөрдүн укуктук билимиңерди жогорулатып алсаңар болот. Бул да ушундай пайдалуу жагы бар. Анан биздин ушул изилдөөлөрдө биздин жанакы изилдөөнү тапсаңар болот. Изилдөө жана отчеттор деген жерде аны биз деген мынакей биздин отчетубуз бакта илип турат. Жана Марс силерге көрсөткөн. Ошонун толугураак отчетун таашсаңар болот. Жаңылышпасам бир 50 бараптан көбүрөөк чоң иликтөө. Журналисттердин өздөрүнүн айткан пикирлери менен биз журналисттер гана эмес, биз медиа менеджерлер арасында дагы, эксперттер арасында дагы жүргүзгөнбүз. Алардын айткандары менимче силерге дагы пайдалуу болуп калышы мүмкүн.
Бул биздин Jonas Cage сайты боюнча эми багы биз презентацияны кайра улантсак. Бизде бул Башат.info деген да сайтыбыз бар. Ал сайт момундай сайт. Чыныкканда бул силерге канчалык деңгээлде азыр пайдалуу болот мен билбейм. Бирок мен сизден суранып элем да, бизге жардам беришсеңер, ошол Башат деген сайтты кичине иштеткенге, кандайча ушундай сайт бар экенин жаш журналистика жагынан кирип бараткан журналисттерге айтсаңар, эң жакшы болот эле. Эмне үчүн дегенде, бул сайтты биз атайын ушул журналистика жагынан аралашып аткан, жагынан кирип аткан журналисттер үчүн ачканбыз. Биздин атайын байланышы деген жерге кирип алар. Момда Google форма бар. Google форма бар толтуруп койсо, аларда биринчиден бизге өздөрүнүн материалдары менен бөлүшкөнгө мүмкүнчүлүгү бар. Жаңы журналистик материалдарды бизге берсе, анан алар бияктан туруп алып дагы кайсы журналистти устат катары көрүшөт. Мисалы биякта Кубан Табалдиев, Бакыт Оронбеков, Кубат Чекелов жана Толкунбек Турдубаев деген 4 дасыкан кыйын журналисттер макулдуктан беришкен. Ал кишилер ошол жаш журналисттин материалын карап, анын ийине жибине чейин талдап чыгып, ийини жеткиргенге чейин өз кеңештерин айтып, редакторлук, журналист катары кеңештерин айтып, ушул материалдын үстүндө иштешип, аны жарыяланганга чейин чогуу иштешет да. Анан ушул жарыяланган материалды биз өзүбүздүн азыр айткан Башат сайтыбызга чыгарып, жарыялап, башкаларга дагы биринчиден ар бир журналист деген өз материалы боюнча кыйын журналисттин пикирин укса келет, экинчиден ал материалдын жарыяланышын каалайт да. Биз ошо жарыялаган жактан биз жардам берип атабыз. Кийин кааласа ошол биздин сайтта жарыяланган материалдарды анын баягы резюмеси болуп да калышы мүмкүн. Мынакей мен материалдарды жазган билем, мына ушуну жазгам деп кийин башкаларга сунуштап көрсөтө алат да. Ушундай биз мүмкүнчүлүк түзүп берип атабыз. Журналист, жаш журналисттер материалын каратканы үчүн эч ким эч нерсе төлөбөйт. Тескерисинче биз кайра ошол жанакы редакторлорго акча төлөп беребиз. Ошол журналисттин ишин карап, кишинин баягы көз майын короткон үчүн. Устаттарга төлөп беребиз биз. Азыр менин ишиме караганда 2 материал келип түшкөн, азыр устаттар карап атат. Кудай буйрса, жакында ал материалдар жакын бияка бизде жарыяланып калат. Эми биз өзүбүздүн жанакы презентациябызды улантсам, бул Башат.info деп атайын койгонбуз. Бул өзгөр жана көрсөткөнмүн. Эми бизден сырткары дагы каяктан ушу журналисттик кесипке байланыштуу материалдарды тапса болот? Мен азыр бака чаткада материалдар суроолор келип түшүптүр. Эгерде чын сурооңор болсо, ошо чатка жазып бергиле. Биз анан кийин Марс экөөбүз ошо чаттагы суроолорго жооп берүүгө аракет кылабыз. Мен жооп бергенге аракет кылып атам. Сен башладың да озекеде жооп берели. Эми Кырсанда булактар боюнча чын айтканда бизде дагы жаман эмес, акырын-акырындан пайдалуу маалыматтар берип алган журналистика боюнча маалыматтар чыга баштады, сайттар чыга баштады. Ошолордун биринчи катарында мен чыгып калды. Кабар Азия деген Media School, Кабар Азия деген сайттын сунуштайт элем. Бул атайын медиа мектеп. Булардын жаңылышпасам 2 тилде материалдарын чыгарып атышат. Бизден сырткары, биздеги материалдар сырткары толтура да башка курстар бар. Жана мен айтып кеткендей, каалаган бош болуп калган учурларда ошол сабактардан өтүп, тесттерди тапшырып, андан кийин сертификаттарды алсаңар болот. Кабардан да бизге окшоп аларда сертификатты PDF түрүндө берет. Эгерде кааласаңар, аны да кийин чыгарып кол коюп, анан да өткөрүп беришет. Бизде тилке ошондой мүмкүнчүлүк жок. Анан баарыбызга белгилүү Интерньюз Кыргызстанда дагы толтура пайдалуу маалыматтар бар. Бирок тилке каршы алардын басымдуу бөлүгү орус тилинде. Бирок булардын жакшы жери бул ошо кыргызстандык журналисттердин баягы
шартына ылайыкташтырып, ошолорго пайдалуу болуп турган маалыматтарын беришке аракет кылышат. Менимче бул эң жакшы нерсе. Ошондой эле бизде ММКны колдоо борбору деген бар. Бул баары элге Freedom House-тун типографиясы катары белгилүү. Чынтканда бирок туура эмес. Бул аталышы алар дайыма мындай туура эмес атайсыңар деп таарынып турушат. ЖБ массалык маалымат каражаттарын колдоо борбору. Буларда өздөрүнүн сайтында жанакы дизайнерлер үчүн атайын окут курстар бар. Ошол тууралуу маалыматтар бар. Бирок ушул коомдук фонд жакында да бир чоң сонун ишти жасашты. Бул медиа сабак деген ыл жанында турат, көрдүңөрбү? Ушундай сайт ачкан. Бул сайт бир нече тилде. Бул бир нече тилде жанакы медиа сабаттуулук боюнча сабактарды, курстарды беришет. Бул оюн түрүндө да өткөргөн жактары да бар. Бул өзгөчө жаштарга эгерде катталып, ошол жанакы берген суроолорго жооп берип, ийгиликтүү аяктасаңар, керек болсо ошол ийгиликтүү аяктаган үчүн булар белек бергенге даяр. Белек деле жаман эмес экен. Мен келип таң калып, мен да ошо өтсөм болот эле дедим, бирок мен тилекке каршы жаштардын катарынан чыгып кетип чагы. Эң сонун сабактар. Менимче азыркы учурда медиа сабаттуулук өтө чоң бир маселенин бири болуп калды. Эмне үчүн дегенде, социалдык тармактарда, андан сырткары эле бул интернет сайттарда багы ишенимге жарабаган калп жаңылыктар өтө көбөйүп кетти. Алардын калпчылыгын аныктоо кантип аныктаса болот? Медиа сабаттуулук үчүн эмне кылган билиш керек деген нерсе баардыгы ушул сайттан алып таанышсаңар болот. Андан сырткары медиа өнүктүрүү борбору бул коомдук фонду жанакы биздеги журналисттерге даттанууларды териштирүү боюнча комиссиянын ишин ушулар алып барат. Бул жерден этикалык кодекс боюнча материалдарды тапсаңар болот. Анан кайсында маселелер менен элге кайрылып атат. Мындап келгенде багы адептүү журналист болуш үчүн эмнеден качыш керек, кантип иштеш керек экен деген нерселерди ушактан алып үйрөнсөңөр болот. Эмне үчүн биз адептүүлүккө басым кылып атабыз? Азыркы заман тенденция көрсөтүп аткандай, элдин ишенимине жеткен гана ЖМК, журналист кийин өнүгүп жашап кете алат да, ийгиликке жете алат. Ишенимге жетиш үчүн биринчи кезекте сен чынчыл болушуң керек, анан баягы адептик, акылактык нормаларды сактай билишиң керек. Кээ адамдар бар, баягы билбестиктен кылып алган ката кетирип туура эмес кылган иштер болот. Мына ошолордон кантип арылса болот, кантип ошол каталарды жасабаса болот. Бир түшкөн аңдан эки сенде түшпөй кантип байланып өтсөң болот. Мына ошолордун баардыгын ушул сайттан карап тааныша алсаңар болот. Анан баарыбызга белгилүү Media Policy институту деген бар. Media KG биякта телекаршы булар дагы негизинен орус тилинде материалдар берет. Бирок ошол материалдардын арасында юридикалык, этикалык, анан ошол медиа сабаттуулук боюнча дагы зарыл болгон толтура андай келгенде практикалык негизде колдонууга жарай турган сонун кеңештерин берип турушат буларчы. Ошолор менен таанышсаңар эң сонун болот. Андан кийин акыркы мен да силерге сунуштап турган нерсе бул факт-чек деген сайт болду. Кыска убакыттын ичинде бул элдин ишенимине кирген жакшы сайттарга айланды. Бул факт-чектен биз эмнени алабыз? Алсак болот. Материалды жоксо кайсы бир фактын кантип текшерсе болот экен, ошол ныкмалар менен бияктан таанышсак болот. Мындап келгенде бул жерден көп мындай Иен дагы кайсы бир мисалы материал даярдап атсаңар, кандай ишенимдүү, ишенимдүү эмес экенин, балким ушул факт-чек ага чейин ушул материал боюнча иликтөөсүн жүргүзүп койгон болушу мүмкүн. Анда ошол жактан тактап, өзүңүздүн материалыңарды мындай ишенимдүү такталган маалыматтар менен толуктай аласыңар да, камсыздай аласыңар. Бул мен топтолгон, мен билген Кыргызстандагы булактар. Андан сырткары бизде чет элдик булактар бар. Мен негизинен орус тилиндеги сайттарды алдым. Эмне үчүн дегенде баарыбыз англис тилин билбесек дагы, менимче көбүбүз орус тилин жаман болсо да билебиз. Демек аяктан да көп маалыматтарды алсак болот. Бул биринчи кезекте мен Sela Media деген сайтты сунуштайт элем. Бул сайт азыркы учурдагы бул инструменттерден баштап азыркы жаңы мультимедиалык форматтарга чейин айрым учурлардагы материал пиар, СММ
бардык социалдык медиа боюнча керектүү маалыматтардын топтомдору бар, сабактары бар, жосо журналистикадагы өзгөрүүлөр тууралуу чоң материалдар бар. Ошол менен таанышсаң менимче эң жакшы нерсе болот. Журналист деген да белгилүү сайт бар. Мында иликтөөлөр да чыгып турат. Негизинен иликтөөлөр жана азыркы учурда жаңы шарттарга ыңгайлашып жымыткалар кантип ийгиликке жетип атат. Кандай жолдорду издеп, тандап иштеп атышат. Менимче жанакы гезиттин редакторлору үчүн жоксо кийин келечекте өзү медиа ачып ушуну ишетем деп аткан адам үчүн менимче эң пайдалуу сайт болушу мүмкүн. Медиа и журналистика деген дагы чоң бир сонун сайт бар. Буякта жанакы медианын багы байланыштуу багы алипбесинен баштап азыркы учурдагы журналистикада кандай өзгөрүүлөр болуп атат, ушул маалыматтар менен таанышсаңар болот. Ошол эле кезде Иляхов деген да белгилүү орустардын журналисти бар. Бияктан дагы укмуш сонун андай кызыктуу материалдар менен таанышып, учурда журналистика болгон көз караштар менен таанышып көрсөңөр болот. Менимче кызык болушу мүмкүн. Анан журналисттердин эл аралык тармагы деген IGNet деген сайт бар. Бул бир нече тилде чыгат. Ошонун ичинде орус тилинде. Бул сайттын кызыктуу жери бул дүйнөлүк аренада кандай кызыктуу медиалар пайда болуп атат. Учурдагы маселелер кантип чечип атат. Ошолор тууралуу аналитикалык кызыктуу материалдарды берген сырткары толтура жанакы вебинарлар, окутуулар тууралуу, конкурстар тууралуу маалыматтарды да чыгарып турушат буякта. Керек болсо жанакы журналисттер өз ишинде колдонууга мүмкүн боло турган инструменттер, аспаптар тууралуу дагы. Вебинарлар, конкурстарга мен силерге сунуштайт элем. Үчүн азыркы заманда жана Марс стратегиятте эң чоң көйгөйлөрдүн бири бул эмгек акынын аздыгы болуп атат. Эми мында болгондо жанакы конкурстарга катышып, жана окутууларга катышып абалыңарды, мындай иш шартыңарды дагы оңдоп жакшыртып алсаңыз да болот. Ошон үчүн менимче бул нерсени да колдонуш керек, мүмкүнчүлүктөрдү. Бул жанакы бул сайт мүмкүн болушунча дүйнө жүзүндөгү бардык журналистикага байланыштуу конкурстарды, сынактарды топтогонго аракет кылат. Эң чоң топтом мына ушуларда. Эми бул сайттан биздин Кыргызстанда биз жарыялаган, ал эмес биздин уюмдан да жарыялаган сынактар дагы чыгып калып атканын байкап калчумун. Дагы бир жакшы сайт бул New Reporter деген, жаңы репортер деген нерсе. Бул орустардын сайты эмес, бул казактардын сайты. Казактардын журналисттери ушуну алып барып атат. Бул жанакы Орто Азиядагы элдин журналисттердин муктаждыгына жараша аларга керек болгон туура келген кызыктуу материалдарды жана ошондой эле журналисттик билимдер менен бөлүшкөнгө аракет кылышат. Менимче эң ошол жака да кирип көрсөңөр болот. Анан дагы эми акыркысы менен сунуштаган нерсе бул деген BBC-нин академиясы бар. Журналистика боюнча. Бул биринчи багы өздөрүнүн академиясы, окутуу академиясы. Бирок ошол эле кезде алар журналистика боюнча толтура сонун багы видеолор да бар, сабактар да бар. Ошолор менен кичине колдонсоңор болот. Эгерде англис биякта орусчасы рөл деп турат. Эми бирокча айтканда орус тилинде сабактар аз, бирок бизде Google Chrome англис тилинде болсо дагы аны андай начар которса да автоматтык түрдө которуп. Бирок ошол айтылган нерсенин мааниси менен маңызы менен таанышканга мүмкүнчүлүк түзүп берет да. Менимче бул дагы силерге өтө пайдалуу болот эле. Анан аягында баарыңарга рахмат айтып, анан бизди кайда тапсаңар болот ошол тууралуу маалымат айта кетейин дегем. Журналисттер коомдук бирикмеси мүмкүн болушунча бардык тармактарда журналисттер менен байланыш түзгөнгө аракет кылат. Бул биринчиден биздин сайтыбыз. Ошондой эле Facebook'тагы сайтыбыз, баракчабыз бар. Анан ошол эле Facebook'та биз атайын дагы топту ачып койгонбуз. Кыргыз журналистикасы деген бул жабык топ. Бул азырынча биз саны биз өсүп баратат. Азыр бизде 200дөн ашык адам кирген. Ошол кыргыз журналистикасына байланыштуу материалдар менен бөлүшүп, талкуу жүргүзүп, түзүлгөн бул топ. Мүмкүн болсо кыргыз тилинде, бирок тилекке каршы бардык эле материалдар кыргыз тилинде болуп жатат. Ошон үчүн орус тилиндеги материалдар да бар. Бирок басымдуу бөлүгү бул кыргыз тилиндеги
маалыматтар, булактар. Ошондон сырткары биз деген Телеграмда да топ ачканбыз, John Sketch деген, аяка кирсеңер болот. Жакында биз жок, бул Twitterде дагы баракчабыз бар, бирок тек анчалык активдүү эмес. Ана жакында биз дагы Instagramдан дагы аккаунт ачтык. Ошол жакта да айрым маалыматтарды берип турабыз. Мындап келгенде бизди табуу мүмкүнчүлүктөрү кенен. Ким Instagramга кызыкса, Instagram аркылуу, Telegramдан да аркылуу, Twitter, бир гана WhatsAppта жокпуз азырынча. Бул болсо меники. Эгерде кийин байланышып, кайсы бир суроолоруңар болсо, анда ушул Дарик аркылуу бизге кайрылсаңар болот. Мен айтышарым мүмкүн, ушунча маалыматтын баарын берип койдуңардан кантип биз аларды алабыз деп. Мен силерге бул презентация менен баарыңар менен азыр бөлүшөмүн. Ссылканын шилтемесин көчүрүп алып туруп, азыр биз бул неменин вебинардын чаты бар. Ошол чатына жиберип койдум. Азыр ошол чат боюнча ошол ачып, анан аны өзүңөргө жүктөп койсоңор болот. Азыр мен силерге суранарым, мүмкүн болсо ошону ачып, кайсы бир жерге сактап койгула. Ошону смартфонуңарга эмчи дегенде азыр бизде вебинар өтөрмөн. Бул чат жеткиликтүү болбой калат. Ошондой коркунуч бар да. Жана мен айткан шилтемелердин баардыгы ошол презентацияда бар. Тапсаңар болот. Мен башында силерге айтпай кетиптирмин, баягы буларды кайдан табабыз деп кыйналбагыла депчи, үчүн баары менен бөлүшөбүз сиздер менен. Ал эми жанакы башында Марс айтып кеткен маалыматтар деле жана биздин сайтыбызда турат, илим турат. Мен силерге көрсөткөм, кайтадан алсаңар болот. Аяктан келин келсе аларды окуп таанышсаңар болот. Анда эгерде мүмкүн болсо биз силердин чаттагы суроолоруңарга жооп берели. Мен баштап коеюн, андан кийин Гүлжан Ажаматова айтат, Марат байке жогоруда айтып кеткен аталган ментор боло турган баардык журналисттер мыктылар тандалып тур. Чоң рахмат. Биз да ушу аракет кылдык, ушу кыйындарын тандайлы деп. Эмчинден бул журналисттер калыс, эч кимге тартпаган, журналистикада калыстыгын көрсөткөн журналисттерди тартканга аракет кылдык. Анан бул агайларга да чоң ыраазычылык айтышыбыз керек. Алар дайыма бизди колдоп турушат. Чын айтканда биз жанакы жаш журналисттердин эмгектерин карап берген үчүн эмгек акын төлөп атканда ал болбогон эле тыйын эле нерсе да. Бирок ошого карабай, өздөрүнүн журналистикага кылган салымы үчүн салым кылгысы келет да. Анан биздин берген акчабыз жанакы баягы ар бир эмгек бааланышы керек да, ошон үчүн жоктон эле кичине болсо да баалап коелу деп берип атканыбыз. Марс байке деп вебинарлар саат 18-ге чейин болсо жакшы болот. Кошто жумасы 3 жолу англис тилин окуп жатабыз. Өйрөлдөн тарта саат 18:30-20 чейин. Эми чынканда биз канча окуу тренингдерди өткөрөбүз, ким гана сурабайлы баардык ар кайсы убакыт айтып атат. Эгерде алар баарын ээрче берсек, чынканда биз таптак элештик өткөрө албагалычы деп болуп калат азыр. Мындай кылсаңар болот. Биз жана Марс айтып кетпеді башында, биз жаздырып турабыз деп. Эгерде силердин убактыңар болушунча катышкыла. Анан ары катыша албасаңар белки окууңарга кетип да, бирок кийин биз ушул окутууга видео жаздырууга шилтемелерге беребиз, кийин алар менен таанышсаңар болот. Бирок ойдо болгула, кээде барго баягы видео вебинарга катышып койсом, анан жөн эле жазылып койсом, мен видео келет экен, ошону көрүп эле тынчып калат экен деп. Жок. Биринчиден, мындай бетме-бет отуруп онлайн болуп суроо бергенге мүмкүнчүлүк бар. Биринчиден, экинчиден, вебинарга жазылып коюп бирок катышпай койсо, биз аларга видеону бербейбиз. Ошондой чечимге келдик, ошон үчүн мүмкүн болушунча катышканга аракет кылгыла. Кошумчалай кетейинби? Мен да бул жерден жооп берүүгө аракет кылдым. Эгерде 6:30-8-ге чейин чет тилин окуй турган болсо, түшүнөм. Анткени мен да катышкам, мага да ошондой кыйынчылыктар туулган. Өзгөчө тилге катышып атканда ал тил дагы онлайн өтүп атса керек. Ошону эске алып мен жазып койдум, 17:00 болсо керек деп. 17:00 эле туура болот го дейм. Менин оюмча себеп дегенде мисалы курстун аягы 5 менен иштер жыйынтыкталып калат. Анан ошо 5тен саат 6 деп
6,5-га чейин аябай көп дегенде ашып кетсе болсо керек. Анан 6,5-дан кийин, андан кийин сиздер өзүңүздөрдүн ишиңизде айналып болсоңуздар жакшы болот го деген ойдомун да. Мен ошентип жазып койдум. Кандай дейсиздер? Бул чети мында ойлоп да багы негизинен жумуш саат 5-6-га чейин. Эми багы эгерде күндүз өткөрүп койсок кандай ишине жолтуу болуп калабыз. Эми жок дегенде 5-терде кичине бошоп калганда үйгө барбай эле ошол жактан отуруп алып, бир саат кичине отуруп коюп, дагы өтүп койсоңуз деп менимче көбү ыңгайлуу болуш керек. Үйгө барып андан кийин өтөбүз дегенде аны чын айтканда мен өзүмөн билемин. Үйгө баргандан кийин үйгө чейин балким жакшы бараттырсың. Үйгө баргандан кийин чай ичип, салгандан кийин эле таптакыр иш жөнүндө сабак тууралуу ойлогоң да келбей калат да. Ошон үчүн биз кичине эртерээк кылсак дегенбиз. Жанакы суроо бар экен Ширинден. Сайтка бардык материалдар жарайбы деп. Жанакы Башат деген сайтка каалаган темадагы материалдарды жиберсеңер болот. Социалдык темадабы, экономикалык темадабы, каалаган темада материал жиберсеңер болот. Мындап келгенде, аякта темасы боюнча бизде чектөө жок. Негизгиси бир гана бир эле каалоо болуш керек. Ошол устаттар айткан нерселерди кийин үстүндө иштеп, кайра ушунун багы материалдын өтөсүнө жеткенге аракет кылганга. Башат сайт. Эгерде мисалы мурда макала жазып жүргөндөр бар да, анан алар жазбай да коюлчу деп коюшу мүмкүн да. Эгер өзүмдү сынайын дегендер болсо, анда жазса биз каршы эмеспиз. Биз тескерисинче ал жака маалымат чогултууга кызыктарбыз. Анан жана да Мурат өз сөзүндө айтып барду. Жаңы ошо журналисттер аралашып атканда, өзүн сынап көрүүнү каалагандар, ошол жанагы атап алган биздин агайлардын сыноосунан өтөт да. Ошон үчүн ошол нерсени да эске алгыла да. Мен эске келип тур. Эгерде чын эле араңардан каалоочуңар болсо, жанакы устаттардын пикирин укуңар келсе. Эми чын дегенде мындай жашоодо дайыма мында мүмкүнчүлүк боло бербейт да. Эгерде ошол мүмкүнчүлүктү колдонуп калайын десеңер, анда бергиле, биз каршы эмеспиз. TikTok жеңиш. TikTok боюнча сүрөлөр көп. Бирок чын айтканда TikTok бул негизинен азыркы биз маалыматтык журналистика басым кылып атабыз, билесизчи. TikTok азырынча менимче көңүл ачуу жагынан басым кылып атат. Бирок ким билет, баса бара кийин TikTok'та балким маалымат берүү жагынан угуп кетсе, анда ушул TikTok'ту кантип ушу маалымат жеткирүү, берүү жагын колдонсо болот, ошондой айтып турабыз. Бирок азырынча мен практиканы көрө элек менчи. TikTok'та атайын жанакы маалымат берүү жагын колдонуп аткандарын. Элнура рахмат. Журналистикада жаңы кадам таштаган журналисттердин иш тажрыйбасы канча жылды түзүүсү керек? Башат деген сайтына эч кандай чектөө жок. Эгерде жанакындай азыр айтпаймынбы, журналистикада 4-5 жылда иштеп жүрүп, бирок жанакындай аттуу баштуу кишилердин пикирин уккуңар келип атса, анда бере бергиле бизге. Анда жок дебейбиз. Эгерде жалпысынап келгенде, бул менимче мен журналистикада канча жыл жүрөм, бирок мен өзүмдү дагы эле көп жактан үйрөнчү катары көрөм да, өзүмдөчү. Көп жерден багы мен түкшөлүп, кыйналып, кантип жазарын билбей кыйналган учурлар болот. Туура эмеспи деп, менимче бул эч качан токтогон процесс болуш керек. Рахмат, Элнура. Биздин аракетибиз ушул. Эми чатта суроолор бүтүптүр. Эгерде ооз-эки суроолор болсо, анда даярбыз жооп бергенге. Кимдин кандай пикирлери бар? Жеңиш. Мен угулуп атамбы? Угулуп атасызбы? Жана изилдөөнүн натыйжасы боюнча да, ошол жерде көп эле эме болуп турго, басымдуу бөлүгү жаңы мультимедиалык аспаптар менен иштөө, соцмедиага иштөө иши кылса, мен эме кылганда жаңы бир 3 тема бир аз көбүрөөк суралыптыр да. Ошолор боюнча окуулар болобу эми азыркы окуулар? Ошол темалардан алып туруп баштайсыздарбы же? Ооба, жеңиш туура. Биз жанакы айтылган мультимедиалык форматтар боюнча алар билет учурда. Бизде мастер-класстардан да бере тургандар да бар, вебинарлардан да караштырабыз. Мына жакында эле 25-инде болот деп айтып атпаймынбы?
ал жанакы маалыматтарды текшерүү, верификация боюнча. Маалымат тактоо. Аякта да жанакы атайын аспаптар бар, ошолор менен кантип иштеш керек. Бардыгынча айтканда бир сабакка же бир вебинарга камтуу мүмкүн эмес. Мисалы ошол эле лонгрид боюнча вебинар өткөрүш керек болсо, чынчына келгенде аны деген 3-4 сабакка бөлүп бериш керек да. Биз мүмкүн болушунча ошо бир сабактын ичинде мындай үстүртө өтпөстөн аны мындай колдоону мүмкүн болгондой кылып сабак бере турган вебинарларды уюштурганга аракет кылабыз да. Азыр бизде мына мобилдик журналистика боюнча бир аз талап күчөп атпайбы? Акыркы учурда өзүң оператор, өзүң монтажер, өзүң журналист дегендейчи. Эми ошого биз жаңы мындай ыкмаларды, ошол жаңы эмелерди бир аз өздөштүрүш заман талап кылып калды да. Ошол темаларга кызык ошол жака өтүш. Алар бар. Аны Марс өзү деле сабак уюштуруп берсе болот экен. Мисалы ошол эле мобилдик түзүмгө кайсы бир тиркемелерди жүктөп алып, кайсы тиркеменин видео тартканы оңоораак, жакшыраак. Аны кантип монтаждаса болот. Аны биз жакында басма сөз кызматтары анан диний, коомдук жамааттардын лидерлерине өткөргөнбүз. Ошондо как раз смартфон менен иштөө боюнча өткөргөн сабактарды. Менимче кыйынчылык деле жаратпайт болуш керек өзгөчө Марска. Эми ал жанагы мобилдик журналистика боюнча мисалы телефон кандай иш алып барыш керек. Азыр деген эми Кудайга шүгүр телефон алаканда болуп калбады баардыгы теңчи. Телефонуң эгер жакшы болсо, ошол эле оператор ошол эле сүрүчү ошо телефон менен көп нерсени ишке ашырса болот да. Анан ошол болгон издениш керек. Эми биз журналисттер бир аз көбүрөөк маалымат менен көрүп тургандыктан айрым учурда жалкообуз дагы аябай чоң да. Биз кээде жалкообуз кармаганды баспай деле коебуз. Ат менен сүйрөтсө да баспайбыз. Ошон үчүн кээде жанагы интернетке кирип, YouTube'да ошол жанагы жүктөмөлөр бар да, приложениялар, орусча айтканда Киномастер деген бар, видео редактор, фото редакторлор бар. Ошолордун баарын аркылуу иликтеп отурсак, ал жерде көптөгөн сырлар жатат да, ошону менен өздөштүрсөк болот. Мен азыр эми мындай мисалы катары айта кетейин, мен көбүнчө Киномастер менен иштейм. Бирок азыр Киномастер улам барган сайын өзгөрүп атат. Алар баягы акча табыш керек да, эми алардын деле негизги максаты акча табыш керек да, журналистика деп ошол нерсени баардыгы. Анан битке иштейсиң, анан рекламасын көрүшүң керек да. Рекламасын көрбөсөң, же дагы ошол сунуштаган нерселерди жазып алсаң, ал сага шарт түз бербейт да ал жерден. Же болбосо мүмкүнчүлүк болсо, эми баардыгыбызда Кудайга шүгүр банкте эсеп бар. Бир аз кыйын болсо төлөп койсоңор, чоңураак мүмкүнчүлүктөр түзүлөт да. Жанагы анда айткан себеби, мисалы ошол InShot же Киномастер же дагы башка видео редакторлорго кирсеңер, ал жерден немени сурайт да силерге. Кыска мүнөттө эле берип коет да, анан өздөрүнүн логотипин жүктөп коюшат. Ал видеонун жартысын берет да. Эгерде бир аз тыйын төлөсөңөр, анда ал логотип жок болот. Бул кыскача азыр мындай азыркы тил менен айтканда тизер болду да, тизер. Негизи өздөштүрсөң көбүрөөк да. Эң башкысы жалпылыктан арылсак, баары болот да. Түшүнөм, үй бүлөлүк турмуш, карым-катнаш, дагы башка көптөгөн маселелер бар. Ошолорго да көңүл буруш керек. Ал үчүн кээде жетишпей да каласың. Кээде чабагыл өздөштүрүп калабыз, кээде толук кандуу өздөштүрүп калабыз. Убакыт керек да. Биз сен мурда комфорттон чыкпай, ошого көнүп калыппыз да, акырын эле иштей берсек депчи. Анан азыр эми талап башка болуп, мындай оснолорду берип, мобилдийди берип ишке салып атат. Эми ошону иштешибиз керек болуп атат. Туура. Ал үчүн бүгүнкү күндө ошо бир аз каражат жумшаш керек да. Албетте, аймактарда көпчүлүгүндө мүмкүнчүлүк жетишпейт дагы. Тапкан тыйыныбыз үй бүлөнү багыш керек. Аны баардыгыбыз түшүнөбүз. Эми элер алып, мисалы ЖМКда иштеген, өкүл болуп иштегендерге Кудайга шүгүр аны ошол ЖМК шарт түз берип атат. Башка мисалы жергиликтүү ЖМКларда иштеген, же болбосо жергиликтүү ЖМКларда өкүл болуп иштегендердин мүмкүнчүлүгү бир аз чындыгында чектелип атат, бир аз эмес эле жакшы эле чектелип атат. Ошол эле телефонго мисалы акча салып, анан маалымат жөнөтүш дагы бул билинбегени менен чоң эле кедергисин тийгизет да. Аны биз түшүнөбүз, билебиз, сезебиз. Мен ошон үчүн колдон келишинче ошол аракет кылып, онлайн түрүндө дагы ошо жок дегенде жолдорун көрсөтүп берсек деп атабыз, уюштурганга аракет кылып атабыз.
кыргыз тилдүү окутууларды өткөрүү албетте чоң нерсени да талап кылат экен. Биз да буга чейин көптөгөн эл аралык уюмдарга айтып келгенбиз, окутуп өткөрсөңөр эле орус тилинде эле өткөрөсүңөр дагы аймактан келген биздин кесиптештер келет, буга катышат, жакшы. Бирок көпчүлүк нерсесин түшүнбөй эле кайра кетишет. Алар Бишкекке келип, Бишкекте болуп эле анан достору менен жолугушуп, тез жазышып кеткенине кубанып эле кетип атышат. Чыныгы ишмердүүлүктү алып кеткендин көптөгөн сырларын ачуу, көпчүлүк учурда шарт түзүлбөй калып атат деп айтып да келдик, жаман да көрдүк, жакшы да көрдүк. Эми азыр эми Кудай калышы мына интернет уюму биздин баамыбызга караганда сынак жарыялап атайын бир адис алып атыптыр, ошо аймактык кыргыз тилдүү журналисттер менен иштешсек деген. Анан эми анда убакыт көрсөтөт кандай болот эми алардын ишмердүүлүгү. Бизден жардам сураса албетте биз жардам берүүгө даярбыз. Себеби баарыбыз эми аймактан келгенбиз. Биз жергиликтүү Бишкектик эмеспиз. Биз дагы аймакты жакшы билебиз. Казыр ар бириңиздер менен жүз көрүшкөнбүз. Достошконбуз, иштешкенбиз, андыктан колдоо көрсөткөнгө колубуздан келишинче жардам беребиз да. Асанбек колго көтөрүп атат. Асан, кулак сенде. Саламатсыздарбы? Менин сунушум кече күнү күз АТЖ жазып калдыбыз. Тренерлерди тандоо боюнчачы семинарларда кайсы тематика боюнча деп. Анан мен күз АТЖге да айттым, ошону бул жерден да айтсаң болот дегеннен айтпай койбой кайталап коеюн дедим да. Сиздерге деле айтса керек менимче. Семинарларды өткөрүп атканда айрым учурда баягы темасын өзгөртө коюп эле баягы эле семинарларды кайра өткөрө берген учурларды көргөнбүз. Анан кийин акыркы учурда мына факт чек боюнча аябай жакшы семинарлар болуп аткан, ушуну көбөйтсө, анан кийин менин сунушум баягы алыс кетпей мына кошуна мамлекеттердеги күчтүү журналисттерди чакырып, ошолор менен дагы мындай семинар эмес, баарлашуу кылып, алар менен байланышты түзүп, ушундай кылса мүмкүн семинарларга журналисттер, кабарчылар барып кызыгып катышабы деген да ой болот. Айрым учурда ошо семинарларга жөнөтө турган адамды да таппай каласың редакцияданчы. Бул нерсени баштан кыйла өткөрдүк. Ошого баягы кошуна мамлекеттердеги, мисалы ошол эле Казакстандан, Тажикстандан, Өзбекстандан, мисалы Ташкенттен да, же башка региондорунан ушу күчтүү журналисттерди чакырып, алардын практикасы кандай экенин дагы биз менен бөлүшүп, сүйлөшсө, анан бул келечекте баягы достук мамилени да жакшыртат, контакт болот, связь болот дегендей алар менен. Ушул жакшы болот эле деген оюмду айткым келип атат да, ушуну айтайын дегем. Рахмат баарыңызга. Биз ал тууралуу ойлонгонбуз. Анан бирок биздин багы негизги максатыбыз журналистика боюнча кыргыз тилинде деген бир ой бар болчу да. Анан багы эле семинарлардан аймасы болбой калабы деген коптонуу болгон болчу. Багы келип орусча айтса анан багы жакшы түшүнө албай анан кыйналып калышабы деп. Ошон үчүн биз жанагы мастер класстарды уюштуруп атканда мүмкүн болушунча жерде иштеп аткан көрүнүктүү журналисттерди кошконго аракет кылдык. Бирок Асанбек сен айтканды эске алабыз. Эгерде мүмкүнчүлүк болуп калса, биз чыныкканда Казакстандан, Тажикстандан, Өзбекстандан да белгилүү журналисттер тарткан керекпиз. Анда бар, толтура көп. Алар менен сүйлөшүп көрөлү. Эгерде кызыгыңар жаратса, эмне үчүн өткөрбөсөк болот? Өткөрсөк болот. Кызыгы болсо. Толуктап коеюн Асан. Асан, оюң жакшы. Азаматсың, деги кыйынсың. Эми бирок биздин ошол коңшу өлкөдөгү келгендечи айрым биздин кесиптештер тилин түшүнбөй калышып деген проблема болушу мүмкүн да. Анан ал жагынан котормочу керек болуп калат. Мисалы ошол Тажикстандык туугандарды, казактарды, өзбектерди түшүнүүгө аракет кылса болот. Бирок тажик туугандарды түшүнүүгө кыйыныраак болуп калат, анын үчүн котормочу керек болот. Бирок оюңду эске алабыз. Анан бирок жана биринчи айтканыңа мен кошулгум келбей атат. Темасын өзгөртүп эле баягы семинарларды өткөрүп атат дегенгечи.
Себеп дегенде Асан мындай да, бизде муун алмашып турат да, жаңы муун келатат да, алар дагы окуш керек да. Аларга дагы ошол мурда сен, мен өткөн, жана башка ошол жакта катышып аткан биздин кесиптештер өткөн окууларды өткөрүшүбүз керек. Алар билбесе, эртең эле анан жылдыз боло коюп эле маселенин баары ошондон жаралып атпайбы? Ошон үчүн алар дагы жок дегенде бир аз кичине окутууларды, тажрыйба алмашып, эгер туура эмес жолго баратса, түз жолго сала турган учурлар болуп калат. Ошон үчүн ошол себепти окутууларды өткөрүш керек болот. Асан сен туура түшүн. Бул жакта да суроо болуп калды Муратбектен. Диний темаларды чагылдыруу боюнча журналист арасында тренингтерди өткөрүү боюнча пландарыңар барбы дейт. Эми биз деген акыркы кезде ушул диний жаатында көп иштеп атабыз. Өзгөчө медиа сабаттуулук боюнча да аларды окутуп чын айтканда алардан көп мындай журналистке карата нааразычылык угуп атабыз. Экстремизм, терроризм десе кел алышты эле мечитти сырттан тартып кетип калышат депчи. Мечитти эле көрсөтүп койсо эле бул экстремист террорист эмес болуп калат экен деп. Анан бул темаларга биз ошондо байкадык, чын айтканда журналисттер арасында диний темага кандай десек чагылдырууда чабалдык бар экенинчи. Биз бул темаларга мурда көп кайрылбаганыбыз, сен түшүнгөндөй менин ишиме караганда Кыргызстанда бир 2-3 коомдук фонддор бар. Алар журналисттерге ошол диний тематикасын чагылдыруу боюнча ар түрдүү иш-чараларды окутууларды уюштуруп жүргөн. Анан алардын ишин да биз кайталап жасабайлы деген бир ой бар болчу биздечи. Бирок эгерде бул тема силерди ала кызыктырып атса, анда бул темада дагы окутууларды уюштурганга аракет кылабыз. Анан эл нуранында бир суроо бар экен, журналисттер арасында тажрыйба алмашууну колго алсаңыздар жакшы болот эле дейт. Эми тилекке каршы биз бир редактордон экинчи редакцияга кишини алмашуусун баягы илгери ушундай бар болчу практика. Бир редакцияда киши экинчи редакцияга барып аякта бир нече убакыт иштеп, тажрыйба алмашып, жаңы бир нерсе үйрөнүп келчү эле. Бизде андай мүмкүнчүлүк жок. Анан ошон үчүн жанакы бирок тажрыйба алмашуу маанилүү экенин эске алып, биз ошон үчүн жанакы мастер-класстарды уюштуруп атабыз да. Ошол белгилүү журналисттер өздөрүнүн тажрыйбасы менен бөлүшсө экен деп. Эгерде башка да жолдору бар болсо, сунуштагыла, аны да аракет кылабыз. Мен кошумчалай кетейинчи ушул нерсеге. Балким жеңиш Элнура Көлөнбай кызы айтты. Мындан 2 жыл бою же 3 жыл мурда Сорос фондунун каржылоосунун негизинде ушундай алмашуу болсо керек. Мисалы, наркотиктарды ынтымакка жөнөтүү, ынтымактагыларды Бишкекке алып келип ошондой бир байкап калганым бар да. Андай нерсени биз ою жакшы экен, биз сунуштап көрөлүк. Колдой турган донорлор болсо ошолорго сунуштап көрөлүк. Бир нерсеси дагы бар, мисалы, биз деле өзүбүз деле аймакка барып, өзүбүздүн деле оюбузду, өзүбүздүн деле тажрыйбабызды бөлүшкүбүз келет. Бирок баягы каршы жагы кыйынчылыкты туудуруп, анан көптөгөн жерден чектелип калып атабыз, же болбосо биз деле өзүбүз жетип бара калып эле тажрыйба алмашсак боло тургандай да. Былтыр бизге Баткенден Нургазы ушундай сунуш менен түшкөн. Биз Баткенден жаш журналисттерди чогулталы, сиздер келип ошол жерден 1 күн болобу, 2 күн болобу окуу өткөрүп бербейсиздерби, ошолорго ой бөлүшүп, алар менен тажрыйбаңыздарды бөлүшүп, суроолор болсо жооп берсеңиздер жакшы болот дегенден биз мындай сунуш айтканбыз. Макул, биз баралык. Бирок барганда чындыгында бизде азыр каражат жагы чектелүү болуп атат. Биз мейли өзүбүз күчүбүз менен барабыз. Бирок ал жакта жанагы жатакана, анан окуу өтө турган жерлер, анын бардыгы каражатка эле такалат да кайра эле барыпчы. Анткени биз баарыбыз көнүп калганбыз да. Бир жака барганда сөзсүз түрдө шарт болуш керек, жеп турган жериң болуш керек, окууга катышсаң окууда жок дегенде 2 жолу күнүм жасап чай бериш керек деген. Ошол нерселерди биз жасай албайбыз, бирок биз баралык, анда ошол шарттарды өзүңөр көтөрсөңөр жакшы болот деген сунушубузду айтканбыз да. Ошол ойдон токтоп калды. Эгерде биз барсак, ошондой көтөрүп бере алсаңар, биз барууга даярбыз. Туурабы? Анан дагы бир белгилей кетүүчү нерсе, мен дагы биздин өкүлүбүз биз менен азыр иштешип атат, биздин кесиптешибиз Бактияр Бердибек уулу деп, мындан кийин ошол байланышта сиздер менен биздин СММ Адис азыр бөлүштү сиздерге шилтеме менен 25 январда 17:00 өтө турган
жана маалымат текшерүү негиздери деген шилтемени жөнөттү. Эгерде каалоочулар болсо бөлүшүп койсоңуздар, ушул жакка кирип суроо бар, ошолорго жооп берип катталып берсеңиздер жакшы болот. Бул реклама болду. Мен айтқым келет, біз азыр деле каршы эмеспиз. Эгерде биз бир барып окутуп бергенге макулбуз, бир гана жол киребизди, анан бир карабатка, бир керебетке экиде жаткырып койсоң деле ошол макулбуз да. Бир гана ошол жол киребизди жаткан жерди камсыздап берсеңер, окутуу жагынан биз эчтеке сурабайбыз. Азыр бир керебетке экөө жаткан мода эмес коёнт. Бир албайбызбы? Бир Мен кошумчалап коеюнчу, ушу окутуулар боюнчачы. Угулуп атабы? угулуп атат Гүлжан. Мен Гүлзат менен да сүйлөшкөндө айтканмын да, азыр мен кимдер катышты деп кызыгып карап көрсөм, ошол эле кыргыз журналистикасына күйгөн эле ошол журналисттер экен да. Анан кыргыз журналистикасы өнүксүн, өссүн деп мындай өзүнүн салымын кошо турган журналисттер экен да, көпчүлүгү элечи. Анан эми жаштар туурасында маселени мындай көтөрүш керек болуп калып атат да. Мен Марат Баке жогоруда айткандай, биз канча жыл иштесек деле мына окуйбуз, окушубуз керек деп жүрбөйбүзбү. Анан азыр микрофон көтөрүп жүргөн жаштарды көрүп мен кээде мындай кечирип коелам, микрофон менен бир жерине бир эле мындай чапкын келе турган абалга жетип калыппыз да. Аларды окутууда биринчиден жана этиканы үйрөнчү деп айта турган биз айтсак, алар бизде азыр мындай уккусу келбейт да. Ошонун бир жолжобосун азыр журналисттердин жана этикалык кодекси бар, бирок ошол эле убакта мындай жөнөкөй жеткиликтүү кылып өзүбүз эле иштеп чыксакпы, мындай аларга мисалы тарката турган болсок аны угушабы же кандай болот, ушунун бир жолжобосун ойлонсокпу деп мен өзүм дагы ушуну бир демилге көтөрүп чыксамбы деп аткам да. Ушул журналисттер уюму менен биргеликте анан ушул бүгүнкү кыргыз журналистикасына күйүп аткан журналисттер, кесиптештер, ушул ойду мен өзүм мына канча жылдан бери жүрөм, азырга чейин деле мисалы микрофон көтөрүп эле жүрөм съемкаларда. Ушул учурда бир эле мисалы сиз ушул респондентке келип, сиз бизге ушул маалыматты беришиңиз керек деп мындай өтө мындай грубый мамилени жасашат да. Булардын көпчүлүгү ушул жаштар болуп атат да. Гүлжан туура айтасың, анда да чентканда көп кетти. Анан менин пикиримде баягы сен ушул баары көрүп атасыңар да. Ошондо анан кичине туура жол салганга аракет кылып, анан билип атасың, бияка киргин, мында баргын деп айтып турсак, менимче ошондо акырын кичине жылуушуу болобу деп. Биз көп учурда чентканда эмне, бирөөнүн кемчилигин көргөндө кой, мамилени бузбай, жаман көрүнбөйүн деп кээде унчукпай коюп атпайбызбы? Көбү менимче ошол кичине туура эмес кылган иши аз болду да. Керек болсо сын айтып, туура жолго салганга аракет кылып, эми баягы таптак камчылап эмес, эми жок дегенде башта кичине зекип дегенде кичине урушуп, анан баягы туура жолго салганга жолун көрсөтүп берсек эң негизгиси. Менимче ошондо абал өзгөрөт болуш керек. Жоксо көбү азыр өзүн кыйын сезип эле жүрүшөт, чын көбү. Мен кошумчалай кетейин. Жанакында болсун. Гүлжан эң жакшы болуп дегенде жанакы иште баштасаң. Эми ушун дегенде көптүксө көп болот дегенде. Ойлонуп жүрө бербей, аракет кыл, жаса, башта. Мен кошумчалай кетейинчи, менде мындай сунуш болуп атат. Ошолорду тартипке чакыра турган биринчи кезекте. Ушу Гүлжан сиз айтып атпайсызбы, биздин жаш кесиптештерибиз микрофонду көтөрүп алып, телефонду барып берип атат. Кептешибизге келбей, кайсы айтып, кайым айтып атат депчи. Ошолорду биринчи кезекте ошол редакцияларда тарбиялаш керек. Биринчи кезекте ошонун жетекчилери жолго чакырыш керек. Ошолор айтыш керек, барганда ал жакта кесиптештериң болот. Алар канчада сенден улуураак, канчада жол баштаган, алар бир нерсени билет. Ошолордон анча-мынча кеп кеңеш алгыла деп. Анан моундай кодексти ошол ЖМКлардын жетекчилери илип койсо, мисалы биз иштеп жүргөндө биздин ар бирибиздин отурган маңдайыбызда ошолор илинип турчу, могул нерселерди эске алгыла деп. Ошол нерселерди илип койсо, же болбосо мына комиссия деле убагында мен деле комиссиянын мүчөсүмүн. Ошол кодекстин баардыгы колдон келишинче таратып чыктык да. Анан эми ошол кодекстер болсо, ошону берип бөлүшүп койсоңор, болсо
берип бөлүшүп койсоңор жакшы болмок. Кимдики Арзуунун телефону чыйылып. Ошол болот деле да, менин сунушум ошо жеринен ошо ЖМКнын өзү дагы, жетекчиси дагы, башкы редактору дагы кишини тартипке чакырып турса, силер талаага чыккандан кийин иштегенде эки жакты турап абайлабыз керек, силердин аркаңардан башка дагылардын катардагы немесине залакасы тийип атат деген кеңештерди айтып турсак жакшы болот. Туура. Дагы ким кандай арман айтат? Катышуучуларды айтат. Дагы кимде кандай ой пикирлер бар? Тургунбай бар экен мына дегенде. Биз дагы эгерде жок болсо дегенде башка. Эгер анда талкуулай турган эгерде кандай бир маселе жок болсо, мен суранат элем. Калган эмкиде айталы дейт. Рахмат. Эмкиде топтоп тургула. Баарыңар видеону бүгүзүп койсоңор, биз сүрөткө тартып алабыз. Мүмкүн болсо суранабыз. Туура түшүндүлөр. Гүлжан, мүмкүн болсо сиздин аркаңыздагы фонарь жүзүңүздү көрсөтпөй атат. Ай мына. Дагы калгандары ачпайбы? Жүздөрүн. Кинодогудай Гүлчатай Акроличка дегендей. Жүзүңүздөрдү көрсөтүп коесуздарбы, мүмкүн болсо өтүнүч. Нургүл, Тургунбай, Гүлбарчын, Тамак менен алектен Келинбей. алышат акча. Рахмат баардыгыңыздарга. Рахмат. Аман болгула. Азыр өчүрө электе өтүнүч жанагы Бактияр жөнөтпөдү. Эмки жолу эфирде кезиктеги. Бактияр жөнөтпөдү, ошо шилтемени көчүрүп алсаңыздар, басып койсоңуздар, анан киресиздер да ошол жактан анан толтуруп койсоңуздар болот. Мүмкүн болсо, Кудай насип кылса, буюрса 25-inde saat 17:00'da дагы көрүшүп калышыбыз мүмкүн. Ишиңерге ийгилик, бар болгула, бөйдө кырсыктан чыккан болгула. Амандашып жүрөбүз мындан кийин. Жүз көрүшпөй алып. Рахмат баарыңарга.